Кубанычбек Кулматов боюнча мында козголгон иш боюнча сурагым келип турат. Бул дагы ушу Бишкек шаарында жебен модернизациялоо боюнча ушунун уландысы. Бул жерде ошо биздин мамлекетибизге ушу жакшы бир шартта мектеп куруу үчүн $2 миллион курулган, берилген. Бирок ушу $2 миллион гана колдонбостон мамлекеттен 104 миллион сом дагы кошо алганда, бул өтө көп суммадагы бүткөн мектеп болуп атат. Ошондон сырткары бул мектепти тапшырып атканда өтө бир мындай көп жараксыз болуп, ошо канализациясы боюнча 6 айдан кийин ушу мектептин урап түшкөндөрү боюнча ушундай бир интернетте жазып чыкканда, ушу боюнча кандай иш алып барылып атат азыр? Ошо боюнча жооп берип коесуздарбы? Тазыбек Экрамович, сиз туура суроо бердиңиз. Бул мектептин тегерегиндеги массалык маалымат каражаттарына да ар кандай макалалар чыгып жүрдү. Бул мектептин курулушу Кыргыз Республикасында курулуш тармагында канча мыйзам болсо, ошо мыйзамдын бардыгы талаптары бузулуу менен курулган. Бул мектепке кеткен акчаны 3 мектеп салып койсок болот эле. Бул кылмыштын жыйынтыктары тергөөсү боюнча тергөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Самедин уулунга берсем, ошол жооп берип койсун. Урматтуу Тазабек Экрамович, урматтуу депутаттар, чынында эле жана модернизациянын алкагында келген акча болуп саналат, жана $2 миллион. Модернизацияны переговорлор жүрүп жатканда өкмөт тарабынан Тибе компаниянын жетекчилиги менен переговорлор негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө 2 мектеп салуу үчүн деп Тибе компаниясы ошо $2 миллион грант катары берген. Өкмөттүн карамагында каралуучу маселе болчу бул дагы. Бирок өкмөттүн карамагынан мыйзамсыз чыгып, бул 2 миллион сом бир каттын негизинде, Кулматовдун экс-президентке жөнөткөн катынын негизинде Бишкек мэриянын карамалыгына кетип калган бул акча. Анан жана Өткүрбек Асылбекович айткандай, курулуш иштери бүт мыйзамдарды бузуу жолу менен кеткен. Тендерсиз, проектно-сметный документациясыз, бир подрядчиктен бир подрядчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү жолдору менен барып, жалпы келтирилген зыян соттук экспертизасынын негизинде 94 миллион 864 миң 180 сомду түздү. Азыркы күндө бир нече адамдарга айыптар угузулуп, кылмыш иш сот кароосунда. Рахмат, мен билгенге караганда $3,5 миллион ақш кетилген. Азыркы күндө биздин мына Бишкек, Борборус Бишкек шаарында балдарыбызга мектеп жетишсиздик. Ушу 3 мектеп курула турганды, ушундай өз кызыкчылыгы үчүн колдонулган мындай аткан эмнер сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Мен айтат элем, ушу сот органдарына дагы, сот алып бара тургандар дагы bundan ары 10 секунд. Bundan ары дагы мындай туура чечимди, ушу элден коркуп, элдин мамлекеттин, элдин акчасын жеген адамдар сөзсүз түрдө өз жообун алат деген